Ассаламу алейкум. Ушу кут уюштурган ушу жамаатка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Алла Таала сенин ишиңерди ийгиликке ачсын. Ойлогон максатыңарга жол жетсиңер, денсаулык болсун, аманчылык болсун. Ушинтип ойноте бергиле. Элдин соогун ала бергиле. Биринчи турда эле өтүп калдым Facebook'tan. Азыр ошо финал болуп атат бүгүн. Аябай толкунданып күтүү менен күтүп отурам азыр. Ишеним бар, кичине болсо да все равно пешенеде эми, пешене. Саламатсыздарбы? Мен YouTube'дан экинчи турдан финалист болуп чыктым. Анан ошо башынан бери катышып аткам, ишенип эле келе жаткам. Кутстрой компаниясына чоң ыраазычылык билдирем. Жана рахматымды айтам. Иншалла, Аллах колдосун сиздерди ушундай өтө жакшы иштерди кылып атасыздар. Кыргыз эл үчүн пайда келтирип атасыздар иншалла. Дагы да улана берсин ушундай жакшылыктар. Аллах жардам берсин, Аллах разы болсун иншалла. Эми кандай толкунданып атабыз, конечно. Бүтүп атабыз. Үй алып калсак экен деген оюбуз. Ошондой ойдо. Ассаламу алейкум урдактуу. Жалпы бүгүнкү ушул кот курулуш компаниясынын 10 батир ойнотуп жаткан ушул конкурска келген жалпы меймандар. Барыңыздар биринчиден кош келипсиздер демекчибиз. Сиздердин бир шаңдуу катуу дүркүрөң болсоңуздар менен бүгүнкү мааракени ачык деп жарыялайбыз. Колчоолор. Ар бир нерсени өзүңүздөр билгендей эле, тагдырга Алла Таала жазгандай, бүгүнкү күнү ушул насип болгон инсандар, тагыраак айтканда, ушул соц тармактан тандалып алган 33 киши жакын саналаштар менен бүгүн ушул коттуу ресторанын ичине келип отурасыздар. Эми мындан аркысындагы өзүңүздөр билгендей эле, ушул соц тармак аркылуу 33 кишинин ичинен 5 инсан Алла Тааланын насип буйругу менен батирлүү болосуздар, Кудай буйруса. Жана ошондой эле ушул соцфонддун тизмесинен алынган көп балалуу үй бүлөлөр жана башка ушундай биздин ушул тизме боюнча дагы бир 5 инсан, 5 үй бүлө дагы жакшынакай куттуу үй бүлөлүү болосуздар, Кудай буйруса. Андыктан ардактуу меймандар, барыңыздар жакшылап дуа тилектериңиздерди айтып отуруңуздар. Алдыда дагы бир өтө бир маанилүү мүнөттөр бар. Эгерде кандайдыр себептер менен бүгүн ушул негизги 10 батирдин эси болбой калган инсандар эч капа болбоңуздар. Себеби дегенде кот курулуш компаниясы сиздерди дагы утпай алган ушул 10 квартирадан тышкары келген меймандарды дагы жөн бекер кетирбестен куттуу үйдөн кур чыкпайт деп атайын өзгөчө дагы бир сонун белектерди даярдап койду. Ошондуктан бүгүн эч ким капа болбойт, эч ким таарынбайт. Мен оюмча жакшы тилек жарым элес дегендей, баарыңыздар бири-бириңиздер үчүн мутсун деп дуа кылсаңыздар, тескерисинче ошол кошунага же жанында отурган же башка бирөөгө дуа кылган кишиге өзүнө буйруйт. Ошондуктан келиңиздер, мен утуп алайын, башкалар утпасын эмес, тескерисинче ушу менин жанымда келгендер утсунчу, ошолорго буйрусунчу деп жакшылап дуа кылсаңар, өзүңөргө насип болот. Эмнени кааласаң өзүңө жакшы айланып келип тиет дегендей, жакшылык бирөөгө кааласаңыздар өзүңүздөргө тиет. Жанында утпай калгысын деп каргай турган болсоор, анда силерге да тийип калышы мүмкүн. Ардактуу меймандар, эми бүгүн ушул Facebook баракчасынан 11 киши тандалган. Instagram колдонуучулардан 11 киши тандалган жана YouTube колдонуучулардан 11 киши тандалган. Маанай кандай жалпыңыздарда? Утканга даярсыздарбы? Настрой сонунбу? Бир катуу кол чабыңыздарчы, настройду көрөлүм. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушундай курулуш компания 10 батирди бир эле учурда мындай таратып берип атат да, бекер берип атат. Эч кандай кыйналган жоксуңар, туурабы? Инстаграмдан 2 баракча подписка алыңар, YouTube'дан кичине подписка алыңар, Facebook'tan бир жолу подписка. Биздин гифтерди көрүп атасыңар да. 170-180 кишиге подписка кыйналбайсыңар буякта. Оп, оңой көрдүңөрбү? Ошондуктан тарыхта биринчи жолу кот курулуш компаниясы буга чейин дагы көптөгөн батирлерди ойнотуп келген. Бүгүн дагы элибизге кызмат кылалы, жардам кылалы. Алла Таала бизге үйрөткөндөн кийин биз элге үйрөйли. Канчалык биз шүгүр кылсак, канчалык биз эл үчүн, дин үчүн кызмат кыла турган болсок, ошончолук Кудай Таала берекени берет деп бүгүн ушул кот курулуш компаниясынын негиздөөчүсү 10 батирди ойнотуп турат. Дал ушул инсанды сиздердин шаңдуу катуу дүркүрөң колчоң арасында бул сахнага чакырып коелу. Эмесе ардактуу меймандар, катуу колчоолор арасында Сулайманов Жомарт Маматович, тосоңуздар. Урматтуу Facebook колдонуучу, Instagram колдонуучу
жана YouTube колдонуп ушул чоң ийгиликке жетип, ушул жерге топтолуп отурган баарыңыздарга менин атыман чоң ысык салам. Биринчи ошо 5 финалистти тактап алалы, анан мен кенен сүйлөп берем. Бул жерде финалисттерден 33 адам келген. Бүрбөсүнө таптакыр байланыша албай койдук. Ал кишини бүт личкасына жаздык. Биринчи финалда өткөн ал киши. Ошону бул 33 кишинин арасында кошсокпу, кошпой эле койсокпу деп жанатан бери ойлонуп отурабыз. Кандай кылайлык? Кошойлубу же кошпой эле коелубу? Кош керек, Анда бул жерде ошол кишинин ордуна бул Азамат эмем өзү ойлоп берсин, Анда биринчи дуа кылалы, дуа кылып туруп, ошо дуанын негизинде Кудай Таала берекесин берсин. Амин анда. Кылып аткан иштерибиз, ниеттерибиз, максаттарыбыз бүт баары Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Ушул муктаж адамга Кудай Таала буйрусун. Ошонун ичинен биздин ичибизде бир 150 адам бар. 150 адамдын баары жесир аялдар. Жесир аялдардын ичинен эң кеми 2 балалуу, алды 8 балалуу. Жок деген ичинде бирден майып адамдар бар. Ошолордун эң муктажына Кудай Таала насип кылсын. Ошону менен бирге элибиз, журтубуз, мамлекетибиз тынч болсун. Ден соолукта болойлу. Ар дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Ойлогон ой тилеген максаттарга Кудай Таалам ар бир кыргыз жаранын жеткиргенге насип кылсын. Амин деп тилегибизди кабыл кылып Кудай Таалам жумушубузду, оюнубузду баштайлы. Ардактуу меймандар, өзүңүздөр билгендей эле адамга ырашчылык айта албаган Аллага ырашчылык айта албайт дейт. Бүгүнкү күнү ушул элге ушунчалык кызмат кылып жаткан Жомарт Беке, чындап эле Жомарт адам экен. Жомарт Беке бир кол чапыңыздар. Алла Таалам сиздин ишиңизге береке берип, дагы ушундай кийинки жылы 30-ду, анан аркы жылы 40-ты, 50-дү, 100-дү миңдеп пачкалап ойнотуп бериңиз, Кудай буйрса. Ал эми ардактуу меймандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир жакшы бир хадиси бар, ошол хадистин маанисине келет. Ардагы бир дагы инсан бейишке кирбейт, ыймандуу боюнча, бир дагы инсан ыймандуу болбойт, билим жакшы көрмөйт экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, келиңиздер баарыбыз бири-бирибизди жакшы кылалы, жакшы тилектерден кылалы, бирибиз үчүн дайыма дуа кылалы. Ошондуктан бүгүнкү күнү жанагы 5 утуп алган инсан артынан эле кайра дагы 5 муктаж үй бүлөгө ошо өз колдору менен 5 бартерди алып чыгат деген дагы конкурстун шарты боюнча ушундай эрежелер бар. Аны дагы Жомарт Беке түшүндүрүп берет. Азыр болсо биз мында деп туруп, ошол 33 кишини биз бул сахнага чакырып алалы. Эмесе даяр болсоңуздар, кол чабуулар менен коштоп туруңуздар. Азыр Facebook'тан баштайбыз. Facebook'тан биринчи чыккан Айчолпон Календерева дейт. Өзү чет өлкөдө экен, ошондуктан анын ордуна Усманов Жумадин деген инсан келип, кол чапыңыздар. Усманов Жумадин. Facebook'тан экинчи аккаунт экен Мария Гаврилюк дейт. Кол чабуулар болсун, Мария. Facebook'тан экинчи колдонуучусу. Үчүнчү колдонуучу Алина Жаныбекова. Кол чапыңыздар. Facebook'тан активде отурган инсандар экен. Андан кийинки Гүлзада Алиева ордуна Белекбай кызы Айгерим келет дейт. Белекбай кызы Айгерим, келиңиздер. Бул кээ инсандар чет өлкөдө болгонго байланыштуу өзүлөрү келе албайт. Мисалы үчүн Россиядагылар өзүнүн туугандарын, жакын саналыштарын жөнөтүп атат, ошолорду туура түшүнөбүз. Кийинки экинчи турда чыккандар Асеков Эламан, кол чапыңыздар. Экинчи Зиров Билалов дейт. Бул ушул жанагы Жомарт Беке айтып өткөндөй, Зилов Билалов деген Facebook колдонуучу такыр байланышка чыкпай коюптур. Жомарт Беке, жанагы келбей алган катча ойной болдуңу же алынды? Ошо ордуна сиз катча турган болдуңуз, өзүңүз баштап ошол топто катча турган болду Азамат Беке. Каршы эмессиздер, ал квартира менде калбайт. Кийин байланышка чыкканда бир коюп, просто анын ордуна мен суруп коем деген сөз да. Үчүнчү Максат Айтбаев, кол чапыңыздар. Максат Айтбаев. Төртүнчү Элдар Чоконов. Кол чапыңыздар. Жана үчүнчү турда уткан инсандар Жакшылык уулу Бекмирза, кол чапыңыздар. Батырбек кызы Жазира. Арманбек уулу Мунарбек, бирок Мунарбек жок экен, ошондуктан ордуна Икрам уулу Дилмухаммед келет экен.
ошондой эле Жаманбеков Жаныбек деген инсан. Бул Facebook. Эми тургандар азыр YouTube колдонуучуларга өтөбүз. YouTube'дан тандалып алган инсандар. Биринчи турда YouTube'дан Салтанат Темиралиева кол чакырыңыздар. Экинчи Сезим Расул кызы, ордуна Дүйшеналиева Рахат деген инсан. Экинчи тур Сагын Акимбаева. YouTube'дан экинчи турда уткандар Азимканович Быкы дейт. Ассалам алейкум, баштайсыз. Байке YouTube аял жаш қолданып баштайсыз, YouTube қолданушылар. Эркинай Сапарова, қол чапаңыздар. Сізді YouTube қолданып. Чимара Жантаева. Жана YouTube'тун 3-чү турунда өткөндөр Чыныбекова Гүлшат, кол чапаңыздар. Камаров Мухтар Али, кол чапаңыздар. Мираида Маметова дейт. Жолдошу Токтомамбетов Максат келеткен. Токтомамбетов Максат, кол чапаңыздар. Мына ошентип YouTube-тун колдонуучулары чыкты. Жана ошондой эле эң акыркы болуп 11 конкурстар жеңүүчү Instagram'ды жакшы колдонгондордон кеттик эми. Алмазбек кызы Айзат кол чапыңыздар. Instagram. Жумабеков Камил кол чапыңыздар. Марасымова Нурай. Байышбекова Алтына экинчи турда жеңгенди. Зикирия кызы Гулина, жолдошу Муратов Бекмурат келеткен. Муратов Бекмурат, Бактыгүл Шеримбекова, кол чапыңыздар, Instagram. Садирова Айнура, кол чапыңыздар, Instagram. Жана Instagram'ın 3-чү турунда Самиев Акболуш, Алынкулов Мелис, Топакунов Майрамбек, жана ошондой эле Элдияр кызы Гүлзат. Мына ардактуу меймандар, Facebook'tan 11 kişi, YouTube'dan 11 kişi, жана Instagram'dan 11 kişi. Жалпысынан 33 kişi. Рахат Касенова. Ого, Асенен алтыз. Мына ардактуу меймандар, алдыңыздарда тургандар, дал ушул YouTube, Instagram жана Facebook'tu жакшы колдонгондор, курулуш компаниясынын жана Кутлайтка катталгандар, ушун менен эле конкурс чектелбейт, билесиздер. Мындан кийин дагы Куттун баракчасын аңдып отура берсеңиздер, дагы көптөгөн жаңылыктар күтөт. Азыр болсо ардактуу меймандар, Жоомарт байке оюнун шарты боюнча тааныштырып койсун. Ушул 33 кишинин ичинен 5-өңүздөр утасыз. Калгандар эч капа болбойсуздар. Алла таала кимге насип кылса, ырыскын Алла берүүчү. Жоомарт байке менен курулуш компаниясы жөн эле себепчилер. Ошондуктан капаланмаңыздар. Ал эми уткандарга андан тышкары кызыктуу сонундар беректери бар. Бул жерде өзүңүздөр комиссия болосуздар, анан өзүңүздөр текшерип утасыздар. Бул таң калыштуу да. Бул жерде мен бириңиздерди да тааныбайм. Ар ким Кыргызстандын 7 дубанынан турат деп ойлойм. Бул жерде азыр ар бир эмеде пустой. Ичинде эч нерсе жок да. Ачып көрсөңүз болот, пустой. Ар бир нерсесинде бир дагы пустой. Бул жерде анан 28 штук. Азыр кайра эле могу 5 эмеде квартира бар. Ачып көрсөң. Мына алтын жумурткалар, бул жумурткалардын ичинде 5-өөнүн ичинде квартира бар жазылган. Көрдүңүздөр, мында квартира бар. Мында квартира бар. Баары окшош да? Окшош. Анан биз буну сиздердин көзүңөрдө даярдайлы десек, убакыт көп кетет да, ошо алдына даярдап буга салып койдук. Ушул эле 5 шарикти кайра ушунун арасына кошобуз. Баарыңыздар көрүп турасыздар. Ушул 5 шарикти тандап алышыңыздар керек да. Азыр буну салдык 5 шарикти ичине. Бисмилла деп туруп. Ана карабаштырдык.
5 kvartira aralashıp ketdi içineçi. Hazır nonun içinde öçürük var. Öçürük tandaysızlar. Andan keyin bunu tandap alasızlar. Hazır birinci bunu aralashtirdik. Bu 5 kvartira qaysı жерде kaldı, hiç kim bilmey kaldı. Даже men dagı bilmey kaldım. Hazır alarga jakın dagı aralashtirabыз. Endi bunu alıp alasızlar. Bu kutuça bunun içinde 33 33 eme var. Nomer var. Birden gelip alasızlar aksakaldan başlar. Anan birinci nomer, ikinci nomer dep aytабыз. Келип туруп квартираны тандап аласыздар. Birinci non tandап аласыздар. Bismillah деп başlayın. Anda o aksakaldan başlasak kандай дейсиз? Аксакал келиңиz. Ардактуу меймандар, буга чейин дагы ар бир иште бизде шариаттын өкүмү боюнча билесиздер, бардыгы таза адал өтүп жатат. Ошондуктан күбө катары дагы кыяматта да күбө болуп бере турган мени Шумкарды жана Болот Ибрагимовду деп элге таанымал адамдарды деп бизди күбө катары чакырылган. Күбө болуп келгенбиз. Мына Болот келиңиздер. Шумкар келип бербоңуз. Андан тышкары мынакей жакын туугандар бар, артта баары көрүп отурат. Бул жакта эч кандай тааныш билишке деген тартуу жана башка деген нерселер болбойт. Алмаз Шадаев дагы отурат, мынакей келип отурат. Азыр аксакал каршы ордун биз дегенде биздин атакебиз өз колу менен бысмылла деп туруп биринчи очередти алсын. Келиңиz. Bismillah деп. Siz açınız. Açıp 20 çocukça tutturasız. Kelingizler, birlikten gelip al. Siz. Na, aksakal başlap berdi, kalanda akırdan birden gelip alıveresizler. Alıveresizler. Niye gelingizler? Açıp ordumuzdan da barıp turuveresizler. Karap turuveresizler. Öçürtüңүздөрдү кармап, анан айтам ошол öçürtке карап келивересиздер. Alıveresizler. Мынакей Гимдин тагдырына жазылган болду деп 33 кишинин ичинен 5-өңүздөр буюрса бир бөлмөлүү батирлүү болосуздар. Батирдин квадраты 40 квадраттын эгерде алыңыздар. Ал аксакалга бир жол берип койбойлу, келиңиз. Келиңиз. Bismillah деп. Мында буйрук. Алып туруп ордуңуздарга барып номериңиздерди карай бериңиздер. Номериңиздерди карап турсаңыздар болот ордуңуздарда. Ала бериңиздер. Test. Окей. Алар болса шариктер жумурткалар азырай калды. İçeriden жақсы дуа кылып туруңуздар. Ал берсин шуба. Sen algansың, sen жаңа апа опаны алгансың, э? Эки киши калды. Азамат өзүң аласың. Жана келбей алган катышуучулукту мен алмай болдум. Оңгол менен алайын. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу айталы, 5-өңүздөргө насип болот. Капаланмай жок, жакшылап дуа кылыңыздар. Бул тагдыр кимге насип болсо, ошол утту. Менге 60 номер берген. Эми музыканы бираз азайттырасыздар. Бисмилlah деп анда баштадык, Кудай таалам кайсыл жакшы көргөн адам утса, ким утса Кудайдын көзү түз, Аллах сүйгөн адам уткан болот. Себеби иши жүрүшкөн, ити чөп жеп калган дейт го кыргыздарда. Значит, Кудай таала эстеген ар бир пендени, ар бир жаныбарды Кудай таала эстеп турат. Кээ бирине пайдалуу, кээ бирине зыян. Ошон үчүн утпай калсаңыздар, ал может пайдалуу. Кийинкиге дагы же алганга, же үй алганга мотивация сыяктуу. Барыңыздар бисмилlah деп баштадык анда. Birinci orunda kim eken? Birinci кезектеги өзүңүз тандап алыңыз. Ачпай турасыз анан. Колуңузга кармаган боюнча ачпай туруңуз. Экинчи номер. Бул элемандай жигитти тандайбыз. Бисмилlah. Үчүнчү номер. Ачпай туруңуздар. Төртүнчү номер.
Утуп калсаңыздар өтө сүйүнсөңүздөр. Yok kağız canlamaz. Tırız canlamaz. Alırız. Açmayı tırız. 5. numara. Ardından 6. numara geliyoruzlar. 6. numara. 6. numara. 6 сендик да. Ойлоп кеткен. Мынакей 6 жанагы. Бул мага эмес даже. 9 ekan sizdiki. Sizdiki 9. Sen Azamat sen 9 ekansan sen. Men 9. Sen 9 ekan. 6 da adashtiribsiz. 9 bilan 6 o'xshash turadi. 7. numara. 7. numara. Alırız. 8. numara. Açmay turumuzlar. 8. numara. 9. numara. To'g'ri, kelmay yolg'on. 9. 9. numara qayda жүрөт 9. Эгерде утуп калган болсо, ошо квартираны толугу менен берип, 2 квадратты өзүм алып калам да. 10. numara. 11 dayandanыңыздар. 11 келеді. 11, 12. 12. numara kim? 12. 13. 13. numara. 14 keleriңiz 14. 14 kel. 15 keleriңiz 15. 16. 11 16. 17. 17 numara. Açmay turumuzlar. 17, 18. 11 18, 19. 20. 20. numara kim? Keliriz. 21. 21 dayandan keliriz. 22 dayan bolup keliriz. 22. 21. 22 keliriz. 23. 23 kim? 23. 23. Мария. 24. 25. 25. Açmay turumuzlar. Ben bir söz ayıp verem, anam açasızlar. 26. Mayaqtan aябай дубалар сезилип атат. 27. 27. Көптөн бери айтылбай калган дубалар айтылып атат. 28. 29. 30. 30. numara kim? 30. Kelgisi 30 kim? 31. 31 geliyoruz. 32 geliyoruz. 32. 32 geliyoruz. Jana 33 numara. 33 numara. Vizuchi. 33. Vizuchi olup kalışıp diyor. Yemeği açmay turumuzlar. 33 degen sifir emleken bilesizler жақсы. 33'tün içinin 5 kişi utan. 5 kişi bizde 150 adam var. 150 adam bu muhtaç adamlar. 4, 5, 6, 8 balasымен. Arasında жоқ degende birden, ikiden biraz денсаулығын açar adamlar. Oşalarga 5 adam utkan adam. Oşalar 150 adamın içinden daha 5 adam utup veresizler. Oşan için Bismillah deb barыңыздар, dayanаңыздар. Açı veringizler. Dayanаңыздар, açı veringizler. Эгер урматтуу туугандар, ким утса өтө сүйүнбөңүздөр, жүрөктү бекем кармаңыздар. Abi, biraz azıcıklar, anlatacak olmazlar ya biraz. Bundan sonra abi 5 utkan kişi bir yana gelinizler. 5 utkan kişi bir yana gelinizler. 5 kişi. 1 2 sizin ağaman açıktır ha. Bunlar metroda ha. Kocaman şampuan ödül kocaman. Bu ödülümüz. Bu 5 kişilikti Azamat. Kutuktayız. Sizlerge özünce sertifikatlar var. Orada Cılbay turumuzda. Bu 5 kişinin belirgin kapsınalı. Geliniz. Arda bebeğler. Buraya göster. Kişilik ekmişim. Algan uyumuzda kut olsun. Algan açmışlar kut olsun. Uyumuzda kut gelsin. Ömrümüzden bereket
берекелі болсын. Бұл да жөн емес, бұл бұйрық. Біз атайлап таңдаған жоқпыз. Эже, сіз қайсы жерден боласыз? Атыңыз кім? Өткенден мен башка ошо сиздер сентябрда баштагандан бери ишенип катышып келип атканмын. Инстаграмдан, Фейсбуктан, Ютубтан актив менен катышканмын. Сиздерге чоң рахматымды айтамын. Oldu. Siz çağır, kaysı жақта боласыз? Мен Таластан келіп, разы болсын. Таластан қайсы жерде? Талас өткеніңіз. Аты жөніңізді айтып қойсаңыз? Айсұлтанович Бақтияр Асылханов. Мария. Через Facebook. Өз Тоқолда тұрасыз? Бияқшағында тұрасыз. Барлық құттықтайып, бұл 100.000 сомдан сертификат. Бұны сатсаңыздар да болады, үй алсаңыздар да болады. Барлығыздарға береміздер. 5 insan берешкары. Бұл конверттің ішінде 5.000 сом ақша бар. Продукт алып кетесіз. Береміздер. Ардақты меймандар, жалпы қатысушыларға 100.000 сомдық сертификат жана конверттердің ішінде, әрбір конверттің ішінде 5.000 сом сыйлық бар сіздерге. Белектер ғана, бір белектер бар. Ардақты меймандар, бұл сертификатты сіздер Құт құрылыс компаниясынан үй алам десеңіздер, ошол жаққа қолдансаңыздар болады. Жол болса, жауаппен айтқандай таныштарға сатып жіберсеңіздер де болады дейді. Андан шығарып, әрбір конверттің ішінде 5.000 сом әрбіріңіздерге сыйлық. Жана кечиреке бұл баштықчанын ішінде не бар? Жауаппен баштықчанын ішінде бар? Biz Құт құрылыс компаниясынан өзінше белек, içinde bizim özümüzün suvenirlerimiz, futbol, şapka, gerekli adam günde kullanıcı bölümünde var. Konvertin içinde 5.000 sondan akça var, ağa uygu produkt ala getirsizler, Talas'tan, Marun'dan, Kölden gelsengizler, Jordan alıp getirsizler. Ardaқты меймандар, дагы жол кошумча, эгерде Кут курулуш компаниясынан сиздер үй алам десеңиздер, бул жакта эч кандай первоначальный взнос деген алдын төлөм деген жок. Жана андан тышкары узак төлөккө 5% пайызсыз рассрочкасы бар. Ушул сертификаттарды колдонуп, кайда бияктан батир алсаңыздар болот. Бул жерде 150ге жакын, 157 муктаж адамдар бар. 157 адамды ар бириңиздер бирден алып тандап бересиздер. Ошол адамдарга дагы жанагы 5 квартираны беребиз. Бул биз мындан ары ар бир розыгрышта ушул 150 адамды үйлүү кылмай сайын токтогойлу деген бир чечимге келдик. Биз ушул 150 адамды качан үйлүү кылып бүтөбүз, анан розыгрышты башкача жолдорун ойлоп табабыз. Азыр ушул ар бир кварталда розыгрыштарды ойнотуп турабыз. Ошол розыгрыштын ичинде ушул 150 адам үйлүү болгондон кийин анан токтотуп башка пландарды кылалы деген бир чечимге келдик. Ушул 157 адамга чейин биз башка муктаждарды кабыл албайбыз. Ушул 157 адамды кабыл алдык, регистрация кылдык. Ушуларды үйлүү кылгандан кийин башка бирлерди кабыл алып баштайбыз. Ошону дагы туура түшүнгүлө. Баарын эле берип салалы дейбиз. Баарын эле берип салалы дейбиз. Берип салсак. Биз эртеңки күнүбүз куруп аткан элдин аманаты биз үчүн кыйын болот. Ошону дагы эли журт, тууган урук баары туура түшүнөсүңөр деген ниеттемин. Анда буну келип бешөөңүздөр бирден алып тандап бериңиздер. Келиңиздер, ардақты меймандар, 5 жеңүүчү инсан бешөөңүздөр бирден алыңыздар. Келиңиз. Аксакал, Таластан келген аксакал өзүңүз бирөө тандап алыңыз. Келиңиз, кийинки инсан. Азыр даярдан турмуз, кийингизден келиңиз. Ачпай турасыз азыр аны. Алыңыз, бирден алыңыз. Ачпай турасыз. Мына иштеке бөлүнүп берет. Келиңиз. Дагы кийинки мырза. Мария, пожалуйста. Жана ошондой эле Токтогулдан келген инсан келиңиз. Мына 5 жеңүүчү инсан, 5 муктаж үй-бүлөлөрдөн арасынан 5-өөдү тандап алыңыздар. Бул 157 тизме, жана жогоруда айткандай эле
muhtaç ünlüler, көп балалуу жалгыз бой энелер арасында тире каршы алар сындоосу менен балдары ооруп калгандар да бар. Bir çekeden okup ayıp veriyoruz. Ata sırası sen kılasın. Какие мир. Кол чапыңыздар. Какие мир. Экинчи номерде чалсам. Кандай жақсы. Мен құт құрылыс компаниядан чалатам. Саламатсыз, siz bir bölmeli kvartira oturup aldınız. Siz bir bölmeli kvartira oturup aldınız. Kol çapыңыздар kızlar. Ama okumatalım. Ola çilelerden ofisine çıkarınız. Pasportumuzu alıp bekleyin ofiste. Lev Tolstoy 100 oldu. Ova, finalda mutlusunuz siz. Ola çilelerden. Азыр конкурс бүткөндөн кийин видео звонок менен сизге чалат. Видео звонокмен чалабыз. Siz кайерден турасыз? Кол чапыңыздар мына мейли жалгыз бой эне, жалгыз бой эне. Екіншісі. Мақсытова Дилбар деген эжеке. Инвалид деп. Ардактуу меймандар, Максытова Дилбар 5 балалуу, өзү багат. Кол чапыңыздар. 708. Ал эми сиздерге өлүмүнү өзүнү каалап жатканда жалпы меймандар ой менен туруңуздар, сиздер да дуа кылсаңыздар, сиздердин дуаңыздар кабыл болот, сиздердин дуаңыздар аркылуу буюрса ушинтип көптөгөн инсандарга пайдасы жетип турат. Болсо экинчи телефон менен экинчи номерде чалып көрүңүздөр. Султанова Айсулу Бакытовна. Султанова Айсулу деген эжеке. Бакытовна. 3 баласы менен одиночка эжеке. Сын үй дочь дейт. Бул жакта телефон номеру жазылып атыр да. Телефон номеру жазылып атыр, биз тактайбыз. Тактайбыз. Уезалиева Зурабу, Ушбаевна. Кийинки жеңүүчүсү Уезалиева Зурабу деп жалгыз бой эне 4 баланы багат экен. 0559 41 28 02. Зурабу айым 4 баланы багат экен, жалгыз бой эне. Жатаканада общиттелер жашайт экен. Зурабу айым 4 баланы багат экен, жатаканада. Саламатсызбы? Кандай жақсы? Мен құт құрылыс компаниясынан чалатабыз. Сіз квартира отурыңыз. Biz құт құрылыс компаниясынан чалатабыз. Зурабу эже сизби? Зурабу эже сиздерден Лев Толстой 110 құт құрылыс компаниясының офисіне күтөбүз. Келиңиз, Özünüzüne gelebiliriz özünüzüne. Bolat. Rahmat. Kayında işleyindeyiz? Kuday Taala қолдап сізді, ойныңыз қолдап, çoğun ниет қылған екен сөйтіп қалдыңыз ба? Çok özünüzüne geliriz. Allah. Kolçalar olsun. Kolçalar olsun. Söyle sizin için çok mutluyuz. Allah Allah size buyurmakta nasip olsun. Kut olsun. Şu balonla çalıp geliriz hepsini.
Жана ошондой эле 5-чи үйдү Бөрүбаева Гүлниз айымы толтур. Бул жапа-жабайлар болот. 1989 жылы экен. 2 баланын элескен. Кол чапаңыздар. Алло, саламатсызбы? Гүлсен эже сизби? Гүлсен эже сиз квартира отуп алдыңыз, куттуктайм, кут курулуштан. Sizde erten ofisten gütüyoruz. Kaysı жерде turasınız? Makul, erken geliniz, left altında 100 ol, ofiste. Makul. Konuşmalar olsun, Gülsen ayında açık yürekten pozitif ulaşabilir. 5 yengücümüz, 5 yüklüğü kvartiranı cengi peşti. Hazır olsa, ağırda yüklüğü çalarkenimiz Maksatova Dilbara 5 balanı öz canınızı bağlarken jolunuz boyun yeni. Жолдошу Байып, деңіздер. Азыр болса, телефон чалуу болот, 708. Алло, саламатсыз ба? Dilbar эже кайда? Биз о курулуштан чаладан срочно алып бериңиз. Үй утуп алды. Үй утуп алды, алып бериңиз телефон Dilbar. Olmasa baz vermeye varıp kendinize. Kurt kuruluş kampanyası. Alo, salamatsız mı Dilbar eje? Büyük dualınız kutuktan. Kurttan. Çevçin. Benim adım Jomar Süleymanov, tanıyız mı? Erten kurtlar bütünüz geliniz, büyüğünüzü atalım etmeyelim. Az siz kaydasınız? Cumhurşunuz kayda? Çok, o şu bütütkeni biliyorum. Hayırda kaçıncı işteyiz? Özünüz yaşamınız kaçıncı жерде? Yaşam Kirkom'da. Navpallıkka ayılı улица Мира 58'da. Erten geliveriz anda ofiste bütüyoruz. Makul mu? Erten geliniz bütüyoruz. Çok sağ olun. Ben sizge yeni gözükçe tüzeyfide çalalım. Promotor sponsor buna. Жалғыз бой енелер, 5 баланың енесіген жалғыз өзі бағаткен, шынтетінде 5 юбилейдағы ұшындай квартиралы болудан. Параңыздарға егерек, үйіңіздер құт болсын, ертемелен келсіңіздер, Құдай көрірсе, үйіңіздерді апарып етіп берішек. Біріншіден, сізге рахмат айтқым келеді, сіз жоқ болсаңыз, бар жоқ болмақты. Екіншіден, Құт құрылыс компанияның коллективіне рахмат айтатылым, сізді де отықты айтылым. Бұл квартира оталған кишилерге келешекте удасыңар же өзүңөр сатып алсаңар деп ишенем. Экинчи жолу катышып аткам ушундай розыгрышка. Баары справедливо өтөт, ачык.
Болду. Рахмат барады. Рахмат. Болот ушундай скромный жигит. Ассаламу алейкум баары жалпыңыздарга. Эң биринчиден Жомарт беке сизге чоң рахмат. Негизи мындай мүмкүнчүлүк Кыргызстанда аз, ошондуктан сизге рахмат. Утуп алгандарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен деле негизи көп нерселерге катышам, өзүм делечи, техничнечи. Бирок ута электин да, бирок мен да ниет кылам, Кудай буйрса утам деп, Кудай буйрса чоң утабыз. Чоң рахмат баары, рахмат болду. Азыр ырчын мырзалардан алмашына аянтабыз. Чоң рахмат. Биринчиден жалпы ошол бүгүнкү жеңишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушунча миллиондогон адамдардын арасынан эң бактылуу адамдар сиздер экенсиздер. Ал эми утпагандар болсо, дагы алдыда буйрса, сиздерге дагы ийгиликтер, көптөгөн ийгиликтер жылмай берсин. Кут курулуш компаниясы баарыбыз билгендей эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көбүрөөк башка компаниялардан айырмаланып, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көбүрөөк басым жасайт. Сизге дагы ишиңизге ийгилик болсун. Буюрса, мен ар дайым катышып келем, баардыгы тең калыс жана так өтөт. Сиздер азыр баягы жеңишке ээ болуп ишенип турсаңыздар керек. Урматтуу эл журт, не демекчибиз? Bundan ары Кут курулуш компаниясы буга чейин 2 жыл, 3 жыл, анан 4 жыл, 5 жылга чейин рассрочка берип жүрөт. Первоначальный взносу жок. Россияда иштеген адамдарга барып сабак берип, мотивация берип, үй алгыла деп ар бир адамды түртүп жүрөт. Кудай буйрса жакын арада 8 жылдык рассрочканы пландап атабыз. Ошол 8 жылдык рассрочканы ишке ашырып, бул жерде турган 150 адамды, муктаж адамдарды үй менен камсыздыкка аракет кылып атабыз. Баары Кудайдын колунда. Биз себебин аткарабыз. Калганы болобу, болбойбу, аны Аллах Таала өзү билет. Баарыңыздарга рахмат, куш келипсиздер. Аллахка меймандар, ал эми жалпы келип берген инсандарга жана катышкандарга ыраазычылык билдиребиз. Азыр келиңиздер бул жака түшүрөткө баарыбыз. Жана ошондой эле биз Кут курулуш компаниясына ийгилик каалайбыз, өнүгүү өсүүнү каалайбыз. Жана муктаж үй бүлөлөрдүн арасында эжекелерибиз алып, белек утуп алып, квартираны утуп алып, сүйүнүп ыйлагысы келип аткан кезде мен да ыйлагым келип атты. Аябай бир толкунда турган мүнөттөр болду да. Азыр болсо, ардактуу меймандар, биз жалпы эстеликке сүрөткө чөөлүү. Кот таштыкка дайыр болсоңуз. Кетпес кут келет, бакыт туш келет, жарык кут келет, үйгө шам жагып, жылуулук берет. Ар бир үйдүн тайдубалы куттан түптөлөт, максаттарың бийик болсо Кудай бүт берет. Адамдардын жашоосуна бакыт тартуулар, ар бир үйгө жарык чачып дайым кут келет. Кут келгенде ар бир үйгө жылуулук берет. Келгенде ар бир үйгө сулуу. Алланын каалоо менен квартира уттум. Алла разы болсун. Ушуну уюштурган Кут компаниясынын жамаатына ийгилик каалайм. Ушундай сооптуу иштерди жасай берсин. Мен да сырттан келип, эки ой менен келдим, бирок акыйкат бар экен. Бул таза оюн экен. Аллага таяндым, болду. Мен эчтеке ойлогон жок. Баткен областык Кадамжай районунан келдим. Мен ушул Кут курулуш компаниясы оюн башталгандан бери квартира уткандарга ишенип, куттуктап, өзүнчө сүйүнүп, мен дагы бир күн утамын деген ой менен, максатым менен келгенмин. Ошо Аллахым буйруп, квартираны уттум. Аллахыма чексиз шүгүрлөрдү айтам. Өтө кубанычтамын. Анан сиздерге дагы чоң рахматымды айтам. Алла разы болсун сиздерге. Тоголдан болом, өзүм Бишкекте жашайм. Мындай эме өмүрүмдө биринчи жолу болуп атат. Кудайдын каалоосу менен болду буюрса. Жакшы ниет кылдык, ниетибиз кабыл болду. Мен биринчи ачканда жардымды чачкан жок экен, анан жок экен деп эле өзү үмүтүмдү койгом, анда кичине артына жазып экен, ушуна кадимкидей. Айтыңыз да, бул сөз мененчи. Элге ниет кылбай, жакшы нерсеге ниет кылса кабыл болот болсо, ниет жакшы нерсеге ниет кылыш керек болот. Дарманбек уулу Мунарбек деген досум бар. Ош областына караштуу Каракылжа районунда келе албай калып, мени жөнөткөн. Кичинебизге насип болуп квартира чыгып калды. Ощущение у меня от выигрыша, конечно, я верила, что я могу выиграть,
так как КУТ предоставляет такую возможность, и для каждого подписчика предоставляет выиграть квартиру. Спасибо большое вашей компании и за то, что предоставляете такую возможность, и руководителю вашему спасибо большое. Ушул оюнду жыйынтыктап отурабыз. 10 квартираны бердик элге. Мен оюмча баарын туура так бергендей сезилди. Айрыкча жана муктаж адамдар алганда, утканда сүйлөгөн сөздөрү, эмоциялары жүрөктөрдү езип, мындай башкача сезим калтырды. Кудай буйрса дагы көп мындай квартираларды ойнотобуз. Ийгиликтер дагы алдыда. Ар дайым жакшы нерсени ойлой берсек, Кудай Таалам жакшы нерсени берет деген үмүттөбүз. Бул башталышы. Кудай буйрса дагы Кудай Таала кайынча күн жашасак ошол күнгө чейин бергенге аракет кылабыз. Кемчиликтер болсо кечириңиздер. Жакшыны дагы жаман дей берсең жаман болуп кетет. Жаманды дагы жакшы дей берсең жакшы болуп кетет. Март экен, жомарт экен, берет экен дей берсеңер дагы бере беребиз, Кудай буйрса. Ушундай 8 жылдык рассрочкабыз бар. Ошону ишке ашырабыз. Андан тышкары дагы планда 15 квартирабыз бар. Ошол розыгрышты баштайбыз. Бул мына жайдын күнүндө эл баары чөп оруп, будай оруп, дыйканчылык кылып атканда бир аз кое тургалы дедик. Күзгө мал Кудай буйрса баштайбыз розыгрыштарды.